Алмаз мырза, саламатсызбы? Ош жергесине кош келипсиз. Саламатсыздарбы, жакшысыздарбы? Куш келдик. Сизге деген бир топ суроолорубуз бар. Ошонун ичинде эле акыркы чыгармачылыктагы жаңылыктарыңыз боюнча дагы бөлүшө кетсеңиз. Акыркы жаңылыктар чыгармачылыктагы иштеп атабыз. Тойдо жаңы клиптерди, ырларды даярдап турабыз буюрса. Ошол акыркы жазылган ошо Жаным эй деген ыр акыркы сол эсептелет. Андан кийин дагы жакшыларды даярдап атабыз. Кыйла болду да. Жаңы клибиңиз менен качан телекөрүүчүлөрдү сүйүндүрөм деп турасыз? 2 жума ичинде Кудай буюрса. Бишкекке барып эле буюрса, жаңы Жаркыным деген сонун чыгарма чыгат. Жаным эй 2 десек болот. Бизге эксклюзив болот экен, анда келиңиз кайырмасын. Ошолордунбу? Жаркыным менин асылым, дүйнөдө жалгыз жакыным деген чыгармада. Учурда канча жаштасыз? Учурда 28 жаштамын. 28 жаштасыз. 29 жашымда үйлөнөм деген интервьюңуз бар экен да. Бир жыл калыптыр, даярдыктар кандай? Аны 27 жашымда айткам да, уже жылышып кетти пландар. Эми 30 жашымда үйлөнөм буюрса. Сизге 2 деген сан аябай жагабы же сөзсүз 2 жыл керекпи? Негизи 2 деген сан аябай жакпайт. Бирок дайыма ошо алдыга үйлөнөм дегенде 2 жылга алдыга айтып коем. Анан быйыл 28де эми 30га чыгып үйлөнөм буюрса. Азыр эле ырдап кетпедиңизби? Жаркыным деген бир жалынган ырдычы. Балким ушуну сүйгөн жарыңызга же болбосо бир ашык болуп ырдаган. Туура. Бул чыгарма өзү ошо сүйүшкөндөр үчүн, бул дагы жубай, сүйүктүү жубайлар үчүн болуп саналат. Бул дагы буюрса арнай элекмин, бирок ошо сүйүшкөндөр үчүн жазып атабыз да. Азыр ырдап турайын, өзү келип калат дейсиз. Ырдап туралы, анан келип калганда сагарнагам деп коебуз да. Айтыпсыз, оор нерселерди көтөрбөйм депчи. Негизи спорт менен кандай байланышыңыз, тигиле мамилеңиз кандай спорт? Спорт экөөбүз аябай жаман көрөбүз бири-бирибизди. Чындыгында айткам оор нерсе боорум ооруйт, ошого байланыштуу баягы оор нерсе көп көтөрө бербейм. Боордун айынан сигарет жана ошондой эле ичимдиктерди иче бербейм. Боордун айынан анан боор болбосо деле ичпесем керек эле деп ойлойм. Анан негизи ошол ооруга байланыштуу ичпейбиз, чекпейбиз, анан спорт менен да машыкпайбыз. Бирок самокатта жакшы жүрөсүз. Самокат, кинодо, илгерки кинодо, эски 2014-жылкы кино. Анда актерский мастерствомду көргөзгөнгө аракет кылгам да. Ошошконбу, сизге жакканбы? Жаккан эмес. Менин образым эмес да, мен ал жерде аябай шок булан образын жараткан элем, ошон үчүн өзүм көргөндөн уялып койгом кинону. Дагы деле көрө элексизби? Дагы деле көрө элекмин ошо кинону баштан аякка. Ошо тартылган бойдон көрө элекмин да. Ушундай эле турат, окшошой эле. Жо, билбейм, мага көп жага бербейт, ошол кинодо образым көп жакпайт да. Кыргызстан тууралуу. Ошо бир өзгөчө клип тарса деп күтүп аткандар көп экен. Жаркырасың Кыргызстан деген ал ар бир элдин көйгөйү, дастан жанрында ырдалганыр. Анан ал чыгармага эми клибин биз жөн эле отуруп эле ырдап койгом. Ал нерсеге ушунча чындыкты ырдагандан кийин клибин тартыш үчүн ошол адамдарды кошуп тартыш керек экен. Бийликтеги ар бир адамды ким эмне кылган баарын кошуш керек экен. Анан тилекке каршы клибин тарткан жокпуз, жөн эле өзүм ырдап койдум. Эл ошол сөзүнө эле маани берсин деп. Клип эмес, сөзүнө маани берсин деп. Жакын арада клип тартайын деген да ой жок. Жакын арада ой бар, ошо Жаркыным деген чыгармага тартылат буюрса. Акыркы учурда YouTube'дан мындай өтө чоң ийгилик алып жатсыңыз да, көрүүчүлөр топтоп дегендей. Анан негизи YouTube'га канчалык маани бересиз? Андагы жазылган комментарийлерди окуп турасызбы бат-бат? Азыркы ар бир заманга ылайыктуу азыркы учурда ошо YouTube канал аябай Кыргызстанда өнүгүп жатат чындыгында. Мен аябай маани берем чындыгында. Ал жактан сени канча адам сени көрүп, сен канчалык деңгээлде элге жагып атканыңды билсең болот. Комментарийлерди эле окуп турам, бирок жакшы комментарийлерге сүйүнөм, жаман комментарийлерге маани бербейм. Сизге жакпаган кандай комментарий? Мага жакпаган комментарием жөн эле бутактан гүл жаза беришет да. Мисалы, Нурматка окшошсуң деппи?
андай комментарийлер деле окшоштуруп калат көбүнчө. Негизи эле биз досторду бири бирибизге окшоштура беришет. Анан көбүнчө жөн эле акыркы эле клип ошол кандай десем, мага ушу жакпайт деп бир мааниси жок эле жаза берет да. Баш аягы жок элечи. Ошондой комментарийлерди окуп маанилей бербейм, бирок мен менен жашап жүргөндө эле жакпайт деп айтат кээ бири. Анан жакпаса жакпай эле коеюн ошо. Не демек эле башка. Деле толтура дебейсизби? Ооба да. Негизи мындай шоу бизнестеги ийгилик эмнеде деп ойлойсуз? Балким жакшы чыгармада, голостобу же үндөбү же жакшы тартылган клиптеби? Шоу бизнеске ийгиликке жетиш үчүн адамгерчиликте деп ойлойм. Эң биринчи адамгерчиликтүү болуш керек. Сен чөйрөңдөгү адамдар менен аралаша билишиң керек. Алар менен жакшы тил табышып, ошол сен чөйрөңө батсаң, сен бийиктейсиң да. Анан сен акчаң болуп туруп, укмуш голосуң болуп туруп, баардык жагың дал келип туруп, анан бир адамгерчилигиң жок болсо, ошол чөйрөңө батпайсың. Өзүңүздү адамгерчиликтүү деп ойлойсузбу? Өзүмдү 50%. Кээде эми мен азыр заманың болсо заманың бөрү болсо бөрү бол, түлкү болсо түлкү бол дейт. Ошол сыяктуу эле түлкүлөргө түлкүдөй эле мамиле кыласың, бөрүлөргө бөрүдөй мамиле кыласың дегендей да. Ошон үчүн мен ар бир адам өзүнө жараша мамиле кылам да. Эң башкысы менен иштешкен чыгармачылыктагы адамдардын баары менен сыймын, баарын жакшы көрөм. Аларга оюм түз да. Сый мамиле дем. Алдыда кандай пландарыңыз бар? Пландар азыр ошол иштеп тойдон бошой эле элдин кызматында жүрөбүз. Алдыда бизде пландар ошо клип тартыш керек, ыр жазыш керек, элден калбай иштеш керек деген. Азыр той деп калбадыңызбы? Той айына, күнүнө канча тойго үлгүрөсүз? Ар кандай болуп калат. Кээде бир күндө көп заказ алып аласың, жетишпей каласың. Кээде жок болуп калат. 8, 9, 10 тойго чейин болуп калат. Бир күндө 10 той. Бир күндө 10 тойго алып анан жетишпей калганда күндөр болот. Ошондой убактар Тойго жетишесиз. Бирок мен баарына жетишкенге аракет кылам. Бир айда мисалга бир жумада той жок, бош отуруп калган учуруңуз да болобу? Андай да болот. Андай да учур болот. Кээде эми бир күнү мисалы үчүн экинчи күн, үчүнчү күндөрү кээде той жок болуп калат, кээде бир эле тоюм болуп калат. Андайлар болуп турат. Бир айына тапкан каражатыңызда ысыр болбосо. Бир айдабы? Бир айдабы? Эсептеш кыйын болот. Эсептеш кыйын го, эсептем. Ар кандай Гонорарыңыз канча бир той? $200, $100, $200 ар кандай да. Өчтү да. Өчтү. Сон жерге жеткенде yes өчүп калды, yes.